Suuду кээ бирде Самаркандек боюнча суу жок болуп калат, кээ бирде. Актатырдан барып келебиз. Баткендин Самаркандек айылынын тургуну Төрө Ноорозов айылда суу көйгөйү оор экендигин айтат. Ал жашаган айыл Тажикстан менен чектешип, суга суу кошуна өлкөнүн аймагы аркылуу өткөндүктөн жай мезгилинде Самаркандекке суу өткөрбөй койгон учурлар көп эле болоорун айтат. Акыркы учурда суунун таңкыстыгынан айылдагы элдин эккен эгини болбой, бак тарагы куурап жөнөгөн. Актатырдан. Машинаң болсо машинаң барып алып келесиң. Болбосо бирөөгө жалдап бензинге акча берип алып келесиң. Эгин мана көрдүң, мана эгин. Суу жок, мана куруп атат. Мана кургануу жок, оодарып атам мен. Мана бизге 3 жылдан бери, 1 жылда 1 жол же болсо 2 жол суу ичебиз. Булдан Тажик Актатыр каналдан бизге суу келет. Өзбекстан менен болгон суу мамилеси жөнгө салынып, ал жактан көп деле көйгөй жок экендигин айтат райондук суу чарба башкармалыгынан. Тажикстан аркылуу кыргыз айылдарынын айрымдарына суу өтсө, ал эми Тажикстанга Баткен районундагы Төрткүл суу сактагычынан суу берилет. Андыктан суу чарба кызматкерлери суу маселесин макулдашуу жолу менен чечүүгө аракет кылышат. Пока встреча боло элек, так телефон аркылуу сүйлөшүп, бизге сууду өткөрүп кой, же болбосо кат аркылуу сүйлөшөбүз, сууду Актатырдан өткөрүп бер, то есть Мачай айылынанчы өткөрүп бер деп дайым ушундай сүйлөшүп турабыз. Встреча мына жакында алар дагы биздеги Төрткүл суу сактагычынан суу алат да, жылда эле алып келген. Келишимге болот встречачы, ошондо сүйлөшүлөт баарды экенин. Эми биз да өзүбүз талаптарды коебуз, Кудай буюрса. Мачайдан өткөндө Актатырларга суу жеткизе да Самаркандекке жетпей калган учурлар көп болот да. А сону ушу Самаркандек. Көкташ немелерге биз өз подведящий каналыбыздан эле суу беребиз. Эч кандай маселе жок. Ушул жылдын 2-февралында кыргыз-тажик жолугушуусу болду. Анда чек арадагы тынчтык келишимдеринин арасында суу маселеси да көтөрүлгөн. Эки тарап сугат мезгилинде сууну туура пайдалануу боюнча сүйлөшүшкөн. Дайыма суу талаштын айынан дагы чыр чатактар чыгып кетип жатат. Ошондуктан биз ушул 2-февралда жолуккан жолугушууга суу адистерин дагы алып барып туруп ошол жерде сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Жакында суу башкармалыгынын кызматкерлери бирдикте жолугушуп, өздөрүнчө план түзүшүп, ушул жазгы тала иштеринде чыр чатакка жол бербөө жана сууну дагы туура колдонуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аткарышат. Баткен районунун аймагында 100 километрге жакын Сугат каналы болсо, анын айрым бөлүгү Тажикстан жана Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстан аркылуу өткөн аймакта көйгөй болуп тургандыгын жергиликтүүлөр айтып келишет. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.